Кудайдын чакырыгы. 2 апрель. Менин Кудайым, силердин баардык кем карчыңарды Машаяк Иса аркылуу өзүнүн даңктуу байлыгы менен толуктайт. Кудай атабыз кылымдан кылымга даңкталсын. Теңир биздин баардык муктаждыктарыбызды, эмнеден кем карчы болуп жатканыбызды билет. Анын баарын өзүнүн байлыгы менен толуктап берем деп убада кылган. Бирок биздин эң терең муктаждыгыбыз бул Кудайдын улуу тынчтыгы. Адам дайыма тынчтыкты каалайт. Кудай өзү жашаган жүрөктө тынчтык табылот. Бирок аны менен катар жүрөктө тикенектер, отоо чөптөр өсүшү мүмкүн. Алар текебердик, тынчсыздануу, өзүмчүлдүк, ишенбестик. Кудай Теңир өзү багбан сыяктуу биздин жүрөктөрүбүздү отоо чөптөрдөн, тикенектерден тазалагысы келет. Ал өз ишин ар кандай жолдору менен ишке ашырат. Биз күнүгө тынч отуруп, аны менен сүйлөшүүдө болсок, тирүү сөзүн окусак, анын жарыгы жүрөктүн тереңине кирип, ал жактын баарын тазалайт. Отоо чөптөр солуп жок болот. Тазалоонун экинчи жолу Теңир биздин жашообузга ар кандай сыноолорду жиберет. Ошол сыноолор учурунда Кудайга таяна алсак, Кудайдын тынчтыгы жаркырап чыгат да отоо чөптөр соолуйт. Сыноолор келгенде наалыбай, Кудайдын колунан деп кабыл алсак, Кудайдын улуу тынчтыгы жүрөктү толтурат.